Өзгөчө парковка маселеси. Шопурлар токтогондо тоскоолдук кылбай токтош керек. Бүгүнкү жума намазда биздин бул темага токтолгонубуз мына ошол өзгөчө намазга келгендер мечиттерге замечание көп болгондугу үчүн. Туура башка жерлерде, кафелерде деле бүгүн ушундай тосуп коюп атат, башка кылып атат, тойканада деле, башкада ресторанда деле. Бирок элдин көзүнө мына ушул мечит гана көрүнөт экен. Замечание мечитке гана болот экен. Биз молдакелер ушул лаббай экенбиз, боптур деп ушу бизге гана кыйкыралат. Машинанын чекеге койдуруп кой деп. Анан ошол эле учурда намаз окуган битта сиз эмессиз. Четиракка коюп келиңиздер. Колдон келишинче мына ошол зыян кылбагандай кылып коюңуздар. Бирок каргап өтпөсүн, намаз окубай өлдүм. Биякта мен аэропортунан калтырдым, больницадан кечиктирдим, биякта мен тамак алып бараттым, башка кылдым деп бирок каргап өтпөсүн. Маселе уккун келе, жакыныраак койгуң келе баштады, эртерээк кел. Андай эмес, анда кыйын болду. Анда сен өзү мешитке ашыкпай эле кой. Четиракка кой да, шашпай эле басып кел, ошол намазга жетип келесиң. Сөз уккун келсе, башка кылгың келсе, эртерээк келсең, мешиттин алды бош болот. Ошол экинчи полосага башка коюп, жолду тоспоңуздар. Өзгөчө мына ошол бардык жерде унаа токтоткондо, больницага барасызбы, башкага барасызбы, банкка барасызбы, абайлаш керек. Өзүңдөн башкаларды дагы ойло. Элдин баарынын сенде укугу бар. Ош сенин атаңдан калган эмес. Өзгөчө бул мына ошол көпчүлүк пайдалана турган жерден бирөөлөрдүн акысына кирген бул аябай жаман. Эртең кыяматта ар бирден суралат. О Раббим, ошондо мен мечиттин жанынан өтүп алып кеч калгам деген болсо, мына ушул машина койгондордун баардыгы жооп бериш керек болот. Жумага киргем, пешинге киргем, шамга киргем деп. Кудай сактасын. Анан акыркысы мына ошол унаанын ачкычын эгиз ракка коюш керек, жаш балдарга карматпаш керек. Мына ошол балдардын келип жүргүзүп берген, башка кылып берген окуялар дагы аябай көп экен, урматтуу жамаат. Ошол нерсеге дагы аяр мамиле жасасаңыздар, жок жерден алып акылы жок балдар басып берип башка кылып, же унааңызды кыйратат, же өзүн кыйратат, Кудай сактасын. Ошондуктан мына ушул нерсеге дагы аябай аяр мамиле жасашыңыздарды баарыңыздардан суранабыз.